Жалал Абад облусунун Базар Коргон шаарынын борборуна орнотулган балаты өрттөндү. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлиги билдирди. Өрт боюнча маалымат бүгүн 31 декабрдын таңында саат 5:44 түшкөн. Жерине өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин Базар Коргон райондук бөлүмүнүн бир өрт өчүрүү кызматы барып, саат 5:52 өчүрүп бүткөн. Майрамдык балатынын түп жагы гана күйгөнү, учурда кайра оңдоо иштери жүрүп жатканы айтылат. Борбордук шайлоо комиссиясына Бишкек шаарынын Свердлов жана 1 май округтары боюнча кайра шайлоого катышуу үчүн дагы 3 талапкерден арыз түштү. Ушуну менен арыз тапшыргандардын саны 9га жетти. 28 ноябрдагы парламенттик шайлоодо 1 май жана Свердлов бир мандаттуу округтарына баарына каршы добуш бергендер көп болгон. Мыйзамга ылайык мындай учурда кайра шайлоо жарыяланат. БШК кайра шайлоо өткөрүүнү 27 февралга белгиледи. 7-чакырылышта 90 депутат болот. Анын 54-ü партиялык тизме менен 36-сы бир мандаттуу округтардан шайланат. 29 декабрда Жогорку кеңештин 7-чакырылышы 1 жыйынын өткөрүп, төрагалыкка Ынтымак партиясынын тизмеси менен келген депутат Талант Мамытов шайланды. Министрлер кабинетинин төрагасынын 1-орун басары Арзыбек Кожешев Кытайдын Кыргызстандагы элчиси До Деве менен жолукту. Жолугушунун жүрүшүндө эки тараптуу кызматташтыктын жана өз ара аракеттешүүнүн актуалдуу маселелери талкууланды. Атап айтканда, тараптар Кыргыз-Кытай көзөмөл өткөрмө пункттарында жүк ташуу көлөмүн көбөйтүү, кытайлык инвесторлордун өнөр жай ишканаларын калыбына келтирүү жана жандандыруу, ошондой эле билим берүү тармагындагы кызматташтыкты тереңдетүү маселелерин талкуулады. Арзыбек Кожошев менен элчи бири-бирин келе жаткан жаңы жыл менен куттуктады. Россиянын президенти Владимир Путин Садыр Жапаровду жана кыргызстандыктарды жаңы жыл менен куттуктады. Путин 2021 жылдагы орус-кыргыз мамилелеринин оң динамикасын белгилеген. 2021 жыл достук, союздаштык жана стратегиялык өнөктөштүк принциптерине негизделген орус-кыргыз мамилелеринин оң динамикасы менен жыйынтыкталды. Соода, экономикалык, гуманитардык жана аймактар аралык байланыштар, евразиялык интеграциялык процесстердин алкагында өз ара кызматташуу, коронавирус пандемиясына каршы күрөштө күч аракеттерди бириктирүү күчөтүлдү. Биз Россия менен Кыргызстандын ортосундагы көп кырдуу кызматташтыкты элдерибиздин бакубатчылыгы үчүн Борбордук Азия чөлкөмүндө туруктуулукту жана коопсуздукту чыңдоо кызыкчылыгында мындан ары да ийгиликтүү жүргүзө берерибизге ишенем деп айтылат куттуктоо телеграммасында. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев президент Садыр Жапаровду жана Кыргызстандын элин жаңы жыл менен куттуктады. Шавкат Мирзиёев Садыр Жапаровго чын ден соолук, жооптуу ишмердигинде чоң ийгиликтерди, ал эми боордош Кыргызстан элине тынчтык, бакубатчылык жана өнүгүү каалады. Жалпы баалуулуктарга жана жалпы салттарга, көп кылымдык принциптерине негизделген достук мамилелерибиздин акыркы жылдары бардык артыкчылыктуу багыттар боюнча жигердүү өнүгүп жатканына абдан кубанычтабыз. Сиздин жетекчилигиңиз астында 2021 жылы Кыргызстанда жүргүзүлгөн бир катар саясий жана парламенттик реформалар өлкөңүздүн өнүгүүсүн камсыз кылууда маанилүү практикалык кадамдар болуп калганын белгилегим келет. Үстүбүздөгү жылдын мартында Өзбекстанга мамлекеттик сапарыңыздын алкагында сиз менен болгон сүйлөшүүлөр эки тараптуу стратегиялык өнөктөштүк мамилелерди жаңы деңгээлге алып чыкты деп терең ишенем деп айтылат куттуктоо телеграммасында. Борбор калаада таң эрте айрым мекендештерибиз жолборс жылын тосуп алуу үчүн аянтка барышкан. Эмнегедир башка күндөрү көчөдөн дээрлик маанайсыз жарандарды кезиктирүүгө болот, бирок бүгүн андай эмес. Жаңы жылыңыздар кут болсун, жолборсчулугуңуз жакшы жылдардан болсун. Жолборстой болуп жакшы жүрө берели. Главный ден соолукта болдук. Ошо жакшы жыл оору айыгып кеттик. Буюрса жакшы жылдан боло берсин. Эми ар бир жылдын ар бир адамдын деле кемчиликтери болот. Ошондой жакшы жагы, жаман жагы деле болду. Эми быйылкы жылыбыз жакшы жылдардан болсун. Жолборс жылы жакшы жылдарды алып келет, ийгиликтерди алып келет деп ойлойбуз. Элиме айтарым биринчиден ушу ынтымакчылык, боорекерлик, акыйкатты чечкен, тазалыкты билген, ушундай мына өлкөнү Бишкекти ушу тазалыкты кармаган. Бул жерде бул
тияктагы отургандар эмес, өзүбүз элдин өзүнөн ошо тазалыкты каалаймын. Өтүп бара жаткан жыл ар кимдин эсинде ар түрдүү окуялар менен калган. Элибиздин басымдуу бөлүгү саясатка терең маани бергендиктен көпчүлүктүн эсинде бул жыл шайлоолор менен калды. Жакшы жылдардан болду. Ынтымакчылык, ынтымакты чогулта турган жыл болду. Шайлоонун жылы болду быйылкы жыл. Кудай буйрса быйылкы жыл эмки 22-нчи жыл ынтымактын жылы болсун. Берекенин жылы болсун, балдардын өмүрүн берсин, асмандын ары ачык болсун. Өтүп бараткан жылыбыз жакшы жылдардан болду. Президентибизди шайладык, жогорку кеңештин депутаттарын шайладык. Жакшы эсте каларлык жыл болду. Дагы бир белгилей кетчү нерсе, пандемия шартында онлайн режиминде билим алган окуучулар быйыл мектепке барышты. Жыл сайын болсо биз бияка келип, сүрөткө чүп, анан кийин кафе кирип, анан үйгө келип, жаңы жылды тособуз. Жыл сайын болсо бабатын агында болсо бизге толтура белектерди алып келишет. Ал эми экономикалык жаатты эске алганда өткөн жылдарга салыштырмалуу 2021 жылда кымбатчылык болгондугу калктын жалпы катмарына билинди. Эң биринчиден эле пандемиянын акырындап кетип баратышы биз абдан ушул оюбузда калды. Анан кийин ушу балдарыбыз офлайн окууга өткөнү ал дагы абдан бизге келерки 2022 жылы ушу каалап кетебиз. Эң биринчиден эле кыргыз элибизге ден соолук оорубасын, кымбатчылыктан акырындап айрылалы. Ошо балдарыбыздын келечеги кең болсун, бактылуу болсун. Дегенменен кыргызда өткөнгө жаман айтпайт дегендей дээрлик бардык мекендештерибиздин 2021 уй жылынан нааразычылыгы жок. Баары келе жаткан жолборс жылында элибизге тынчтык жана бейпил жашоо тилегин билдиришти. Ильяс Анарбай уулу, Данияр Чарбеков, Нурньюс, Бишкек. Ички иштер министрлиги жаңы жылдык майрам күндөргө карата коомдук тартипти камсыз кылуу үчүн милиция күчөтүлгөн тартипте иштеп жатканын билдирди. 102 кызматы күнү түнү иштеп, жарандардын кайрылууларын кабыл алат. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы жана милициянын кайгул кызматы жол кырсыктарын алдын алуу үчүн мас абалындагы айдоочуларга бөгөт коюу чаралары күчөтүлө турганын билдирди. 31 декабрда Бишкек жана бардык аймактардын борбордук аянтында майрамдык ар кандай иш-чаралар уюштурулат. Жаңы жыл майрамына байланыштуу кыргызстандыктар 9 күн эс алат. Министрлер кабинетинин чечимине ылайык жумасына 5 күн иштеген жарандарга 2022 жылдын 1-9 январь күндөрүнө чейин дем алыш. Кыргызстанда январь айынын 1 жаңы жыл, 7-си Иса пайгамбардын туулган күнү катары кызыл менен белгиленген. Ош шаарында жаңы жылга караган түнү коомдук транспорт саат 01:00 чейин иштейт. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы кабарлады. Каладагы номер 1, номер 2 троллейбустук каттамдары жана номер 143, 155, 122, 125, 138, 107, 109, 112 кичи автобустар түнкү саат 01:00 чейин каттайт. Борбордук аянттан жүргүнчүлөрдү ташуу үчүн да коомдук транспорт уюштурулат.